İş болып жатабы дейм. İş болады, Yaxşı. Тыз болсаң болды да. Бішкек қандай ана, күн қандай? О, бізде күн бүркеу, сілерде қандай болып жатады? Күн болып тұрады сілерде еле. Шо. Күн жылы эле бирок бізде. Бұл айтылуу Зардалы айылынын башчысы Сүйүнбай Убаев. Ал интернет аркылуу Бишкектеги досу менен баарлашып жатат. Интернет тармагына кошулгандан бери Зардалы айылынын эли алыстагы тууган тушканы менен байланышы мүмкүн болуп калды. Сүйүнбай Убаев алыскы айылдагы жалгыз бийлик өкүлү болгондуктан бул байланыш анын жумушуна да пайдалуу экен. Эртелеп айыл аймак башчысы менен WhatsApp аркылуу ишин пландап турат. Бүгүн болсо шаарда өтө турган иш чарага чакырып алды. Siz Kırgızteske katışıyoruz gereğinde Kırgızteske. Oğlum ertenki Kırgızteske koşulup giresiz lan. Boldu, şonтип bir bala kılıp koşup koygula. Зардалы интернет тармагына мындан 1 жыл мурда Интернет коому фондусу тарабынан АКШнын алмашы программаларынын бүтүрүүчүлөр үчүн гранттык долбоордун колдоосу менен туташтырылган. 1 жыл аралыгында Зардалынын эли интернет байланышына көнө түшкөн. Биринчи кезекте ар бир үй бүлөнүн башка шаарларда, чет өлкөлөрдө жакындары менен байланышып турушуна райондогу медицина кызматкерлерин же бейтаптар үчүн ылдыйкы айылдан унаа чакырууда колдоно баштаган. Айыл башчы болсо райондук жетекчилер менен сүйлөшүп, 2 күн мурда ооруканадан айылдын жашоочуларын кароо үчүн фельдшерди чакырган экен. Урматтуу Зардалы айылынын тургундары, бапка фельдшер келди. Bir катар келип кароодон өтүп кеттиңиздер, сиздерден сураныз. Медицина кызматкери келгенин угуп, эл аздан келе баштады. Райондон келген фельдшер интернет келгенден бери толук бейтаптар менен байланыш түзүлүп, дароо чара көрүүгө шарт түзүлгөнүн белгилейт. Экстремный ситуациялар болот Баткен областына, Баткен ооруканасына жеткирүүгө болот тез учурда. Ошондой учурда кабарлап тууганга же болбосо машина чакырганга ошонучуларда пайдасын тийгизет өтө. Анан да интернет келгени биздин жумушту биротоло бир кыйла жеңилдет десем болот, себеби 1-2 дарылар жетпей калгандыктан ошол 120 километрге барып, ошо 1-2 дары үчүн барып келчүбүз. Азыр болсо интернеттен эле айтып алдырып атабыз ошол дарыларды. Турдугүл үй бүлөсү менен Санкт-Петербургда жашайт. Учурда ал төркүндөп Зардалда жүрөт. Ал 1 жылдан бери ата-энеси менен күн сайын видео аркылуу байланышып келет. Неберелерин көрсөтүп дегендей ден соолук сурап, ошол күндө эле сүйлөшүп турат. Өзү негизи жолдошумдун ишиге байланыштуу. Негизи биз Санкт-Петербургдабыз. Анан бул жака келгенибизге 2 ай болду. Андан сырткары мессенжерлер жашоочулардын күндөлүк турмушунда да зарыл буюм болуп калды дейт айыл башчы. Карасаңар, мына ал жерде дагы ошол Зардалы деп мына группасы бар. Assalamu alaikum tуугандар. Ana ошол сыйлар үйүрү менен 12 такен. Жайлоодон мал издегендер дагы бирле биздики эмес, башка айылдардан дагы Зардалда адамдар сүрөткө тартат дагы Зардалдагы эгеси жок малдарды. Сүрөткө тартып туруп Зардалы группасына жөнөтүп коет. Анан азыр башка айылдардын группасына жөнөтүп, анан сурагандар дагы көп да, ошол группа аркылуу эле адамдар сыйрын таап, бирле бизди башка айыл өкмөттөрдөн ham келип жүктөп кетип жатат да. Алыскы айылда интернеттин коюлушу айылдыктардын жашоосун өзгөртүүгө кыйырда таасирин берди. Мисалы интернет жабдууларын кубаттандырууга күн энергиясын колдонгон ыкманы көрүп, жашоочулар айыл көчөлөрүн жарыктандыруу демилгесин көтөрүп чыгыптыр. Көп өтпөй жергиликтүү бийликтин көмөгү менен Зардалынын Борбордук көчөсү толугу менен жарыктандырылган. Иш кышкысын жүргөндүктөн чырактар, тирегиштер, темир түтүктөрдүн баары жөө жалаңдап ташылган. Ошентип алып өтүп кетип жатабыз. Мына үстүдөгүлөрү солнечный, онун үстүдөгү ошол стелбанын үстүгө коюла турган темирлер. Бишкектен 1000 чакырымдан ашуун алыста турган Зардалы жолу катаал тоо койнундагы Баткендин эң четки уникалдуу айылдарынын бири. Жылдын жарымы тагыраагы ноябрдын май айына чейин бул айылды дүйнө менен байланыштырып турган автожол жабылып, эл кооптуу болгон Капчыгай аркылуу жөө жалаңдап каттап жашайт. Суук түшкөндөн бери интернет таратып турган жабдыктарга күн нуру жетишсиз болуп жаттыр. Мындан улам айрым кубаттандыргычтар тез отуруп калып жатат дейт айыл башчы. 1 жыл 3 ай аябай жакшы иштеди. Зардалдагы автоматтык косса дагы уже албай жатат да. Анан азыр биз мана Коргон заставасына алдыга келип сүйлөшүп жатабыз. Айыл төрт тарабынан аска тоолор менен курчалып тургандыктан кышкысын күн менен кубат алууда кыйынчылыктар бар.
Мындан улам бейөкмөт уюмдардын көмөгү менен айыл өкмөт эми шамалдан электр кубатын алууну пландап жатат. Анткени ошол Зардалы өрөөнүндө өзү шамал көп. Ал эми шамалдын дагы эң көп ылдамдыктагы соккон шамал ошол Зардалы өрөөнүнүн Кара Белес деген ашуусунда байкалат да. Ал жерде орточо шамалдын ылдамдыгы секундасына 12-15 метр секундка жетет. Демек бул толук электр энергиясын алганга жарайт деп айтсак болот да. Эми азыр ушул долбоор болуп дагы бир мындай каржылык колдоолор болуп кала турган болсо, анда толук ошол жерге шамалдын станциясын курса болот жана жанына күн электр станциясын куруп туруп, ошол жакынкы айылдарды камсыздаса болот деп айта алабыз. Интернет Society фонду, кыргызча айтканда интернет коому фондусу, интернеттин элге жеткиликтүү, ачык жана коопсуз болушун жактайт. Уюм адамдардын жашоо шартын жакшыртуу үчүн техникалык инфраструктураны өнүктүрүү иштерин жасап келет. Фонд алыскы айылдарды интернет тармагына туташтыруу боюнча бир нече долбоорду ишке ашырган. 2018-жылы Чүйдүн суу самыр айылына 1.800.000 ашуун сом сарпталган. 2022-жылы Баткендеги Зардалы айылын дүйнөлүк желеге туташтыруу үчүн 700.000 сомдук иштер аткарылган. 2023-жылы Ысык Көл облусуна караштуу Кырчын жайлоосуна интернетти алып баруу үчүн 750.000 сом сарпталган. Алдыда интернет коому фондусу Ысык Көл облусундагы эң илчек айылын ааламторго кошуу үчүн 9 миллион сомго жакын долбоорду пландап жатат.